Урунтуу окуялардан кабар алыңыз. Кутман кеч калап, мен Айгерим Жаныкул кыскача мазмун көтөм. Ангела Меркельдин Кыргызстанга болгон тарыхый сапары. Канцлер Кыргызстандагы демократияны колдоорун айтты. Аларда Европадагы белдүү саясатчы айымдын Бишкекке келиши жергиликтүү жаңылыктардын топ башынан кетпей турат. Айрым басылмалар Британиянын жаңы министри Тереза Мэй менен Ангела Меркельдин окшоштугундагы териштирип жаткан чагы. Аларда Атамбаев талкуу жараткан жарнактар Кыргызстандын бардык аймактарында илиниши керек деген оюн билдирди. Президент ислам дини эч убакта зомбулукка үндөбөшү керектигин ойдо. Акун жана башка дагы пансионаттар көлдүн суусун булгап жатат деген маалымат четке калды. Кече интернетте көлдүн түбүндө жаткан акыр чекер тартылган видео тараган болчу. Алардын бардыгы кийинирээк бир нече мүнөттөрдөн соң Кыргызстанда алгачкы рейд сапары менен келген немис канцлери Ангела Меркель менен президент Алмазбек Атамбаевдин жолугушуусу мамлекеттик резиденцияда болуп өттү. Тар чөйрөдө өткөн жолугушууда өлкө башчысы канцлер саясий экономикалык жана башка дагы негизги багыттар боюнча абалга кызыкканын, ага толук маалымат берилгенин журналисттерге билдирип өттү. Өз кезегинде Меркель айым чакан жана кооз өлкө Кыргызстанга ар дайым колдоо көрсөтөөрүн айтып, Кыргызстанды алыска кеткен экономикалык жол күтүп тургандыгын белгиледи. Мындан тышкары Атамбаев Европа менен Орусияны Мунасага келүүгө чакырык жасаганындагы Меркель журналисттер менен болгон жолугушууда алардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Меркельдин Кыргызстанга болгон тарыхый сапарынын жүрүшүн кийинки сюжеттен көрүңүз. Германиянын канцлери Ангела Меркель атайын иш-чара менен Кыргызстанга 14-июль күнү түндө учуп келди. Канцлерди өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев жана министрлерден турган топ эл аралык Манас аэропортунан тосуп алышты. Дароо эле учуп келген күндүн эртеси мамлекеттик резиденцияда өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев менен Германиянын канцлери жолугушуу өткөрүштү. Алмазбек Атамбаев сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Ангела Меркельдин Кыргызстанга келиши абдан маанилүү экенин айтып, сүйлөшүүлөрдөн кийин эки тараптын келишими жаңы деңгээлге өтөөрүнө терең ишенерин кошумчалады. Канцлер өз кезегинде Германия Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошоорун белгиледи. Anbindung anbelangt, werde ich jedenfalls unterstützen, wenn Kirgisistan nähere Beziehungen zur Europäischen Union möchte. Dankeschön. Бул сөздөр жаңыргандан кийин өлкө башчысы менен канцлер жабык эшик артында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн кетишти. Сүйлөшүүлөр жүрүп бүткөн соң гана алар максалык маалымат каражаттарына жабык эшик артында жүргүзүлгөн маек тууралуу бөлүшүштү. Я хочу сказать, что мы очень конструктивно, очень... Гуманитардык, соода-экономикалык жана дагы башка маселелер боюнча талкуу болду. Ага катар биз диний коопсуздук тууралуу дагы сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Ошондой эле сүйлөшүүлөрдүн алкагында Украинадагы жаңжал жана Орусияга карата жүргүзүлгөн санкциялар жөнүндө дагы сөз козгодук. Нашему политическому сотрудничеству, экономическому и, конечно, культурно-гуманитарному. Өлкө башчысы жолугушуу Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы көптөгөн суроолор боюнча өз ара бири-бирин түшүнүүнү пайда кылаарын белгиледи. Иш-чаранын жүрүшүндө журналисттерге дагы өз суроолорун узатып калганга мүмкүнчүлүк болду. Максалык маалымат каражаттарынын кызматкерлери көбүнчө социалдык жана диний багытта суроолорду беришти. Белгилей кетсек, Меркель иш сапардын жүрүшүндө диний жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөргөн эле. Ошондон улам жолугушууга келгендердин басымдуу бөлүгү укук коргоочу Азим Аскаровдун соттук иши дагы кызыктырып жатты. Себеби кыргыз бейөкмөт уюмдары Меркельге Аскаровго карата чечим чыгарууда кыргыз бийлигине таасир этүүгө чакырган. Өлкө башчысы бул маселе боюнча өз пикирин билгизип жатып, чет элдик байкоочулардын соттук отурумдун жүрүшүнө байкоо жүргүзгөнүнө каршы эмес экенин, укук коргоочу Азим Аскаровдун соттук иши таза жана далилдөө төрүнө терең ишенерин айтты. Нет такого решения, что вот немедленно освободить и все. Есть о том, что нужно исправить, допустим. Буунун комиссиясы Азим Аскаровду бошотуп эмес, анын камалып жаткан жериндеги бардык шарттарды карап берүүнү жана укуктарын калыбына келтирүүнү суранган. Эгерде адамдын күнөөсү далилденген болсо, аны бошотуу жөнүндө кептин кереги жок. Соттун чыгарган чечимин күтөбүз. Решение комитета ООН, подчиняясь этому решению. Иш-чаранын жүрүшүндө Меркель парламенттин спикери Чыныбай Турсунбеков жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен дагы жолугушууну пландаган. Германиянын канцлери Ангела Меркель Кыргызстандан учуп кеткен соң Монголиянын Борбор шаары Улан-Батырга сапар алмакчы. Кошумчалап кетели, ошондой эле немис чиновниги эртең менен Кыргызстандын диний конфессияларынын жана аз улуттардын өкүлдөрү менен жолукту. Анда диндин радикалдашуусу, терроризм сыяктуу коркунучтарга каршы туруу маселелери дагы талкууланган. Дүйнөдөгү таасирдүү саясатчылардын бирисин алган Германиянын канцлери Ангела Меркельдин тарыхый сапары тууралуу кесиптешим
Тынчтыкбек Катишев саясий серепчи журналист Кубан Абдымендин дагы бул туурасында пикирин угуп кайтты. Кыргызстан менен Германия алакасы расмий Бишкек Евразиялык экономикалык биримдигине кирүү чечиминен кийин бир аз салкындаганын айтып жатышат. Чын эле ушундайбы? Эми ушул Меркелдин сапарынын алкагында кызматташтыкты мурунку жылуу калыбына келтирүүгө мүмкүнбү? Бул Германиянын канцлеринин Кыргызстанга болгон иш сапары Орто Азиядагы башка мамлекеттерге эмес, бир эле Кыргызстанга болуп аткандагысы. Болгондо да бул Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы расмий иш сапары болуп аткандагысы. Бул Германия менен Кыргызстандын ортосундагы алака абдан тыгыз деңгээлге жете турганга мүмкүнчүлүгү чоң экендигин далилдеген мисал катары айтсак болот. Бул жагынан алганда Кыргызстандын кайсы гана саясий болобу, соода сатык, финансы каражат жагынан каржылоо уюмдары болобу мүчө болбосун, баары бир Евросоюз, Евро биримдиктин өлкөлөрү менен, анын ичинде биринчи иретте анын лидери болгон Германия менен алакасын мындан дагы көбүрөөк жакындата турганга кызыктар экендигин көрсөтүп атат. Ошондуктан Евразиялык биримдикке киргендегиси Евросоюз менен алакасына эч кандай терс таасир кылбастан, тескерисинче Кыргызстандын буга чейинки мүмкүнчүлүгүн кеңейте турганга жол ачып атат да. Жанагы ВСП плюс деген бир проектисине караганда Кыргызстандан чыга турган бир нече миңдеген товарлардын экспорттоолосуна эч кандай салык төлөмдөрү кошулбагандагысы бул Евросоюздун Кыргызстанга болгон мамилесин жана эки тараптын бири-бирине ыктап аткандагысына чоң далил да. Буга чейин Германия жана Кыргызстан кызматташтыгы Евро биримдиктин Борбор Азиядагы өнүгүү стратегиясына ылайык жүрүп келген. Бирок ал программа деле анча жемишин бербей калганы айтылууда. Ушул жолку немис канцлеринин сапарынан кийин кызматташтыкты дагы кайсыл документтерге негиздеп чыңдап алсак болот? Жалпысынан алганда Германиянын Кыргызстанга кызыгуусу бул албетте Кыргызстандын экономикасы күчтүү деген себептен келип чыккан жок. Бизден күчтүү регионалдык мамлекеттер бар. Бирок аларга иш сапар менен барбастан Кыргызстанга келип аткандагысы Кыргызстандагы демократиялык өнүгүү абдан чоң экендигисине байланыштуу болгондугу көрүнүп турат. Ушул жактан алганда Германия бизге бир эле ошо жанагы башында айткандай соода саттык маселеде эмес, кенен социалдыктагы өзгөчө саясий жактан дагы, мына мисалы диний маселесинде дагы колдоо көрсөтө тургандай мүмкүнчүлүктөр кенен экендигин көрсөтүп атат. Ушул жактан алганда албетте Германиянын Кыргызстанга бере турган жардамы дагы, колдоосу дагы абдан күчтүү экендигин далилдеген иш сапар деп айтсак болот да. Меркелдин келишин утурлай Кыргызстанда ар кандай ушак айын кептер тарады. Алалык качкындар үчүн база түзүлгөн экен, жок Германия аскерлери үчүн аскердик база сурайт экен. Эсиңиздерде болсо буга чейин Германия Өзбекстандан базасын чыгарып кетти. Айтор ушундай ушактар тарады да, канчалык мындай сөздөрдүн жүйөсү бар деп ойлойсуз? Чынында эле коомдо өзгөчө эркин басылмаларда, андан социалдык тармактарда ушуга окшогон ушак айыңдар абдан кеңири тарап кеткен. Бирок алардын бардыгы төгүнгө чыгып, бирөө дагы ишке ашпай тургандагысын ушу Ангела Меркелдин биздин президент Атамбаев менен жолугушуусундагы айтылган сөздөрдүн негизинде бир жыйынтык чыгарсак болот. Андай бир дагы ушак ишке ашпай тургандагысын көрсөтүп атат да. Тескерисинче Ангела Меркелдин Кыргызстанга келгендегисин биз өзүбүзгө туура бир нукта колдоно турганда мүмкүнчүлүккө көңүл бурушубуз керек да. Ал кайсы мүмкүнчүлүк? Биринчиден демократиялык нукта, биз өзүбүзгө керектүү болгон бир топ проектлерди сунуш кылганды Германия тарап жылуу кабыл алып, аны колдоого ала тургандагысын билдирди. Экинчиси дагы абдан бир чоң көңүлгө ала турган бир жагдайы, Ангела Меркель Кыргызстандагы ошо диний маселелерге дагы чоң көңүл бура турганга муктаж бар экендигин көрүп, Германиядагы ошо салттуу болуп калган ислам динине байланыштуу окуу жайларына Кыргызстандын да өкүлдөрүн тартып, аларды Кыргызстанга ылайыктуу деңгээлдеги билим менен сугара турганга макулдугун бергендегиси чоң көңүл бура тургандай маселе болуп атат да. Бул жагынан албетте бул бир эле Кыргызстан үчүн эмес, жалпы эле Орто Азиядагы ислам дининин күчөп бараткандыгына байланыштуу көтөрүлгөн маселе болуп атат. Ошол себептен менин оюмча демократиялык нукта өнүгүп бараткан эки мамлекеттин жалпы бир кооптоно турган жагы ошо мындай
экстремалдуу реакциялык диний багытындагы топтордун күчөп бараткандыгына туура билим деңгээлинде тоскоолдук кылып, аларды бир туура жолго сала турганда мүмкүнчүлүк ачуу келишимдер ишке ашышы ыктымал да. Белгилей кетсем, Бишкектин көчөлөрүндө ушул күндөрү дагы Меркелдин Кыргызстанга келишин кубаттаган немис лидеринин сүрөттөрү түшүрүлгөн бир топ көрүнөк такталарды көрүүгө болот. Эми канцлердин Кыргызстанга жасаган визитинен соң ал Монголияга сапар тартары айтылууда. Ал 15-16 июлда Улан Батордогу өтүүчү АСЕМ саммитине катышары күтүлүүдө. Маанилүү, президент Алмазбек Атамбаев коомдук кызуу талкуу жараткан жарнактар Бишкекте гана эмес, республиканын бардык аймактарында илинишин кааларын Меркель менен жолугушуудан кийин уюштурулган пресс жыйында айтып өттү. Я на конкретный вопрос отвечу конкретно. Я сегодня поручил руководителю аппарата президента, чтобы... Мен президенттик аппарат башчысына ошол баннерлерди илип жаткандарга финансылык жардам көрсөтүлсүн деп буйрук бердим. Чоо үчүн маданиятты таңылоого эч кимдин укугу жок. Мен Куранды толук окуп чыккам. Анда адамды өлтүрүү бүткүл дүйнөнү жок кылуу менен барабар деп жазылганын белгилей кетейин. Я Коран читал не один раз. Башка кабарлардан мамлекеттик экотехинспекция ысык көлдөгү акун жана күнөстүү жээк пансионаттары көлдүн суусун булгап жатат деген маалыматты четке какты. Мекеме тараткан билдирүүдө аталган 2 пансионаттын жанында түтүктөрү бар, бирок алар канализация эмес, суу аттракциону аркылуу агып жаткандыгын билдирет. Ошондой эле акун пансионатынын суу тазалоочу системасы 2013-жылы курулган жана ичинде жайгашкан. Тазаланган сууну эс алуучу жай жээктен 350-370 метр алыс жайгашкан бакча гүлдөрүн сугарууга пайдаланылат экен. Ал эми күнөстүү жээктеги Чолпон Ата шаарынын водоканал ишканасы аркылуу тазаланат деп кече жазылган. Ошондой эле белгилей кетсек, бул маалыматтардын бардыгы кече интернетте көлдүн түбүндө жаткан акыр чекир тартылган видео тарагандан улам келип чыккан. ON1 каналында калыңыз, бир нече мүнөттөрдөн соң бул жаңылыктарды кабарлайбыз. Санкт-Петербургдун четинде тажик жана өзбек мигранттарынын массалык мушташы орун алды. Араздашуунун жыйынтыгында бир нече адам кармалып, бирөө ооруканага түшүп калды. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ негизги командирлеринин бири Умар Шишани каза тапкандыгын тастыктаса, аларда август айында Бразилияда баштала турган Олимпиада оюндарына Кыргызстандан бара турчу делегациянын курамы аныкталды. Толкундан алыстабаңыз. Кайрадан чет элдик жаңылыктар кайрылабыз. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ негизги командирлеринин бири Умар Шишани каза тапкандыгын тастыктады. Март айында анын өлтүрүлгөнүн Пентагон кабарлаган болчу. Ислам мамлекети тобу менен байланышы бар айрым бир маалымат агенттиктер Шишани Ирактын Ширкат шаарында ок атышуу учурунда каза тапкан деп билдирди. Бирок буга чейин каза тапканы тууралуу маалымат такталган эмес. Ошентсе дагы ал Мосул үчүн болгон кармашта өлгөнүн ырастаган. Бул маалыматтар америкалык аскерлердин айткандары менен карама-каршы келүүдө. Март айында Пентагон Умар Шишани Сириянын түндүк чыгышындагы америкалык аба соккуларынын жарадары болуп, ошондон каза тапканын билдирген болчу. Шишанинин теги грузин, чыныгы аты Тархан Батрашвили. Ал Грузиянын түндүгүндөгү Банкис өрөөнүнөн чыккандыктан Умар Чечен деген ысым менен дагы белгилүү. ON1 каналы жаңылыктар улантабыз. Эми Кезек каналдын редакторлук серебинде Британиянын жаңы премьер-министрлүү болушу Европада 2-3 күндөн бери башкы жаңылыктар да калууда. Аларда Европадагы белдүү саясатчы айым Ангела Меркелдин Бишкекке келиши дагы жергиликтүү жаңылыктардын топ башынан кетпей турган чагы. Ушул күндөрү Европадагы айрым басылмалар ошол эле Британиянын жаңы премьер-министри болгон Тереза Мэй менен Ангела Меркелдин окшоштуктарын териштирип жаткан чагы. Кесиптешим Эленора Сагындык кызы теманы улантат. Ооба, учурда Европадагы айрым басылмалар ушул эки айымдын окшоштуктарын абдан баса белгилеп жатышат. Британиянын жаңы премьер-министри Тереза Мэй тууралуу сөз болгондо басылмалар, журналисттер бул Мэй Англиянын, Британиянын Ангела Меркели деген салыштырууларды кое берип жатышат. Албетте бул эксперттер тарабынан бир аз сундоого да кабылды. Алардын айтымдарында бул эки айымдын окшоштугу эмес, ириде ушул Европадагы сексизм боюнча көз караштар дагы эле жоюла электерин көрсөтүп жатат деген баага сундоого кабылып жатат. Бирок болбой эле журналисттер бул эки айымдын өмүр жолундагы, же болбосо саясий жолундагы тажрыйбасында окшоштуктарды чукуп таап жатышат. Эң негизгиси бул Меркель айымдагы жана Тереза Мэйдагы баласы жок жана күйөөлөрү, жолдоштору жок экендигин айтып чыгышты. Мындан тышкары ошондой эле бул эки айым негизинен эркектер доминанттык кылган саясий системадан суурулуп чыга алышкандыгын белгилеп жатышат.
Ошондой эле Меркель жөнүндө сөз болгондогу, Тереза Мэй тууралуу сөз болгондо дагы аларга карата ушул орусча айтканда железно, кыргызча темирдей бекем, холодно, муздак, том деген эпитеттерди колдонушат. Дагы айта кетүүчү жагдай, ушул 2 айымга тең асылуулардын бир аз айырмачылыгы бар, бирок экөөнө тең кебете кеч бирине карата сындоолор, тийишүүлөр көп. Мисалы, Тереза Мейге анын туфлисине карата асылуулар көп болсо, ал эми Ангела Меркельге анын чач жасалгасына карата сындар, кээде шылдыңдар дагы орун алып келет. Баса айтмакчы, Меркельдин соңку кездери имиджин өзгөртө баштаганы дагы бир топ кызыгууларды жаратып жаткан чак экен. Эмнесинде өзгөрүүлөр болуп жатат ошондо? Ооба, буга чейин ушул Меркель чач жасалгасын өзгөрткөндө ал чачын ушу орусча айтканда шлемге окшоштуруп алды. Эми кыргызча бул баш тулга деп которулат экен. Ошондойго окшоштуруп алды, анча жарашпады. Мындай чач жасалгасынын формасын кармаш үчүн канчалаган лак керек деген тийишүү сөздөрүн айткан болчу. Бирок Меркель имиджинен жазган жок, бирок белгилей кетүүчү жагдай, ушул эксперттердин баамында, имидж жаатында, адистердин айтымында Меркель соңку күндөрү өзүнүн имиджинде көбүрөөк өзүнүн айым экенин баса белгилеп, көбүрөөк жумшак түстөгү кийимдерге, костюмдарга, бешманттарга өтүп жаткандыгын айтып жатышат, көрсөтүп далилдеп жатышат. Өзүңүздөр күбө болгондой, кечээ түнү Манайс аэропортуна келгенде Меркель айым жакшынакай ак түстөгү бешмант менен келди. Бүгүн болсо мамлекеттик резиденцияда ал кыргызчасы кандай болот билбейм, бирок орусча айтканда бирюзовый, жумшак, жакшы өңдөгү бешмант менен жүрдү жана анын өзүнө абдан жарашты десем болот. Негизи бул эки саясатчыны салыштыруу эмнеден улам келип чыгып атат? Себеби эмне экен? Ооба, кандай окшоштуктар бар экенин мен башта белгилеп өттүм, бирок бул жерде себебине сүңгүп кире турган болсок, эң негизги ошо окшоштуктарды таап жатышына, салыштырып жатышына негизги себеп бар. Сизде билгендей ушу жакында Брексит боюнча Европада чоң сүйлөшүүлөр өтөт. Ал сүйлөшүүлөрдө Британиянын премьер-министри Тереза Мейге негизги оппонент катары дейликпи, же сүйлөшүүлөргө негизги Евро биримдик тараптан өкүл катары Ангела Меркель катышаары күтүлүүдө. Буга чейин Меркель бул талкуунун тегерегинде бир аз билдирүүлөрдү жасаган, жана дайым чечим ушу Евро биримдикке кирген 27 өлкөнүн лидерлеринин катышуусунда өтөт дегенди баса белгилеп келет. Бирок ошентсе дагы Европада эксперттер мындай чечүүчү ролду Ангела Меркель ойноп калат, жана анын пикири абдан бул жерде маанилүү болот деген божомолдорун берип жатышат. Негизгиси айта кетсек дагы Меркель бул Европадагы өз өлкөсүн мынча узак убакытка башкара алган алдыңкы лидерлерден десек болот. Мындан тышкары Германия учурда Европадагы экономикасы өнүккөн эң кубаттуу алдыңкы мамлекеттердин бири. Рахмат айтам. Меркельдин имиджи, ошондой эле кечээ жакында жаңы эле шайланган Британиянын жаңы премьер-министри Тереза Мэйдин айланасында баарлаштык сөзү улантабыз. Санкт-Петербургдун четиндеги айылда тажик жана өзбек мигранттарынын ортосунда мушташ чыкты. Араздашуунун жыйынтыгында бир нече адам кармалып, бирөө ооруканага түшүп калгандыгы айтылууда. Билдирүүдө айтылгандай, полиция кызматкерлери окуя болгон жерге тез жетип барып, мушташып жаткандарды бөлүштүрүп, бир нече адамды кармап кетишкен. Санкт-Петербургдун полициясында учурда бул факт боюнча кылмыш ишин козгоо маселеси каралып жаткандыгы кабарланууда. Ал эми кармалган мигранттар Орусиядан депортацияланмакчы. Полиция болсо мушташкан адам катышканын айткан жок. Өкүлдөрдүн билдиришинче ондогон киши болгон. Айрым маалымат каражаттар болсо мигранттар мас болуп, аларга эскертүү берген жатакананын комендантын сабап киришкен деп жазууда. Комендант болсо гастарбайтерлер туулган күндү өтө катуу майрамдап жатканына нааразычылыгын айткан. Акыркы 2 жумада Санкт-Петербургдун бул айылында экинчи жолу мигранттардын массалык мушташы чыгып жаткандыгын белгилей кетелик. 27 июнда дагы кечинде ушул жерде Борбор Азиядан келген мигранттар менен дагестандыктар мушташып кеткен. Алар да август айында Бразилияда баштала турган Олимпиада оюндарында Кыргызстандан бара турчу делегациянын курамы аныкталды. Маалыматтарга караганда Рио Олимпиадасына жалпысынан 45 адам, мунун ичинде 18 спортчу жөнөйт.
Кыргызстандык спортчулар Олимпиада оюндарына катышуу үчүн 18 лицензия утуп алган. Мындан сырткары 3 жолдомо пара Олимпиада оюндары үчүн берилген. Жыйын учурунда спортчулар менен делегация өкүлдөрүнүн элдин алдынан өтө турган жана спорт кийимдери дагы көрсөтүлдү. Бул ире тарыхча грек-рим эркин күрөш боюнча гана балбандарга үмүт артылууда. Жайкы Олимпиадалык оюндар 2016 жылдын 5-нен 21 августуна чейин Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтөт. Жалпысынан спорттун 28 түрү боюнча 306 комплект медаль ойнотулат. Күндүн башка окуялары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча мен Айгерим Жаныкул сиздер менен коштошом. Бардык маалыматтарды сиздер ошондой эле 11 чекит KG сайтынан дагы окуп турсаңыздар болот.